Чаткал районунун иш учурунда каза болгон прокурору Бакирдин Жанузаковдун үй бүлөөсүнө төлөнө турган 21 миллион сом кенемте коомчулукта талкууга түштү. Прокуратура жөнүндө Конституциялык мыйзамынын 84 беренесинин 5 бөлүгүндө жазылган. Ага ылайык прокурор кызматтык милдетин аткарып жатып каза болгон учурда маркумдун үй бүлөөсүнө анын 20 жылдык эмгек акысынын өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнүп берилет. Бул болжол менен 21 миллион сомду түзөт. Кызмат орду боюнча, акыркы кызмат орду боюнча орточо жылдык эмгек акысынын эсебинен 20 жылдык эмгек акы өлчөмүндө бир жолку жөлөк пул төлөнөт деген чечим кабыл алынган. Бул 21 миллион 699 миң сом түзөт. Мектепке 5 миллион ала албай атабыз, тиги таппайчы ошол. Тияка чоюп, бияка чоюп дегендей. Эми албетте мыйзам. Биз каршылыгыбыз жок. Болгону таң калып атамын да. Депутаттар кызмат учурунда каза тапкан прокуратура кызматкерлерине бериле турган кенемте өтө эле көп экенин айтып, мыйзамды өзгөртүү демилгесин көтөрүштү. Өзү прокуратура менен сот органдарыныкы чересчур эле өздөрүнө мыйзамды тууралап алган экен да. Азыркы эми сумманы көрүп эсиң ойт да, прокурор болуп туруп өлгүң келет да, чындыгында. Булар пенсияга чыкса дагы миллион акчаны жөн алат экен. Пенсияга чыккан үчүн. Ага чейинкиси өзүнчө. Анан кийин пенсияга чыкса дагы эми укмуш пенсияга чыгат. Буга тез аранын ичинде мыйзамга өзгөртүү киргизиш керек да. Мындай нерсени болбойт. Мисалы үчүн жана пенсияга чыккан дагы соттордуку 800 миң аласыңар силер пенсияга чыккандар, Үмүт айым. Пенсияга чыккан 1 жылдык айлыгын берет. 1 жылдык айлыгын берет. 1 жылдык айлыкты алып туруп анан пенсияга чыгат экен. Карасаңар 800. Алар досрочно чыкканда жана пенсиялык возрастта жана 63 жашка жетпей услуглетке чыккандар. Услуглетке чыккандар 800 миң акча алабы? Анысын эсептешке ар биринин өзүнүн акылатына жараша 1 жылдык. Жөндөн ошондой акча алып берет экен бюджеттенчи. Надира Нарматова прокуратура кызматкерлеринин пенсияга чыгуудагы жеңилдиктерине дагы токтолду. Анткени мөөнөтүнөн эрте чыккан учурда 1 жылдык эмгек акы өлчөмү төлөнүп берилет. Бул маселе коомчулукта дагы талкуу болуп, социалдык тармактын колдонуучулары да кенемтенин суммасы көп экенин жазышууда. Компенсация бардык тармакта эле каралган. Элди нааразы кылганы суммасы. Прокурордуку 21 миллион болот экен. Балким жол тазалаган жумушчунуку 21 миң сом. Прокурор өлсө 21 миллион сом берилет экен. Прокурор болуп өлгүң келет чын эле. Прокурор күйөө издейли эми? Албетте, өтө чоң сумма экен. Мен да муну туура көрбөйм. Бирок бир аз нарк насилди да унутпасак, андан көрө мыйзамга өзгөртүү киргизип, кыскартууну талап кылалы. Чек арачыга сот прокурордон көбүрөөк төлөнсүн. Анан ар бир эле өтүп кеткен прокурорго эмес, жумушуна байланыштуу көз жумсагана төлөнө турган компенсация болсо керек. Миллион төлөп бергиде эмне бул Кыргызстан бул? Бул акмакчылык, ошо төлөп бергендердин бардыгын өндүрүп алыш керек. Баягы кайтарып. Кыргыз элинин эмеси да бул эмгеги, кыргыз элинин акысы, келечектеги муундардын акысы. Ким ол прокурор ол? Ончолук кызматка калып неме кылгыдай. Бул чындыгында өтө туура эмес иш. Ошол өлгөндөрдүкүн да берилген болсо кайтарып алыш керек. Ел байыган болсо онда башка жак. Азыр ел жетишпей аткан убакта кантип анан onu Azaltaş gerek de kızım. азыркы моментте мүмкүн эмес ондай болуш. Anacığım bu çoğun Бул абдан эле чоң сумма. Ал эгерде төлөп береткен болсо мына жөнөкөй иштеп аткан жумушчуларга да төлөш керек. Эгер аларга төлөп өткөн болсо алар кандай мындай коомду туура эмес көз караштарды пайда кылат. Ошондуктан мен ошол Башкы көзөмөл органы кенемте каза болгон ар бир прокуратура кызматкерлерине төлөнбөй турганын, бир гана кызматын аткарып жатып каза болгон кызматкерлерге бир жолу төлөнөрүн белгилейт. Мындай компенсация төлөп берүү учуру акыркы 10-20 жылда 1-2 жолу катталган. Жактоочулар тарабынан бир эле прокуратурага тиешелүү эмес, бардык эле укук коргоо органдарына, тактап айтканда УКМК, ИИМ, бажы кызматы, салык кызматы, жазаларды аткаруу кызматы өңдүү мамлекеттик органдарга тиешелүү экендиги айтылды. Авария болду,
же кол салуу болду, кандайдыр бир кырсыкка учураса дагы ал кызмат учурунда болгону далилденсе, толугу менен мамлекет аны төлөп берген милдеттүү. Бул мыйзам туура эле жазылган деп эсептейм да. Себеби анан калган жесири, анын 2 жашар, 3 жашар, 4 жашар, 4-5 бала калган болсо, ошонун баардыгын мамлекет үй жай менен камсыздап бериш керек. Вот мындай эми жылда эле боло бербейт эми, бирок мамлекет болгондон кийин ар кандай кырсыктар болуп турат. Бирок негизинен ойлонуп көрсө бир жагынан бул туура эле. Эми буну мугалимдерге салыштырганга болбойт. Мугалимдер бир оор кылмышкерлер менен күрөшпөйт. Мамлекеттин чек арасын коргобойт, туурабы? Буну мугалимдер менен, медиктер менен, башкалар менен салыштырганга болбойт да. Күч органдары көрүп атабыз да. Ар кандай окуяларда кол салуулот, кылмышкерлер жөн эле колго түшүп бербейт. Кошумчалай кетсек, сөз болуп жаткан Чаткал районунун прокурору Бакирдин Жанузаков былтыр июль айында жол кырсыгынан каза болгон. Жалпыга маалымдоо каражаттарындагы маалыматтарга караганда, прокурор түшкөн автоунаа Чаткал Кара Буура жолуна ала салып кеткен. Маалыматта автоунаанын ичинде 8 киши болгону, башкалары жаракат алып ооруканага түшүп, Жанузаковдун көз жумганы айтылган. Алар Бишкектен бара жатканы маалым болгон. Роза Акматжан кызы, Жылдыз Кадырбаева, Ош ТВ.